Урматтуу өзбек халкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Баардыгыңар бирге болсоңор, бирөөдү уруп атса баардыгыңар чыксаңар, эч ким силерге каршы тура албайт. Элди бул сел дейт, эл турганда сел болуп алысып кетет. Баардык өзбек халкына чыгаргыла, бир туугандарыңарга чыгаргыла. Ким кайсы бир милиция бир өзбек халкына тийишсе, ал кызматынан кетет. Мен сөз берем. Кайсы депутаттар, президенттер ким кайда сүйлөсө, жашасын кыргыз элим деп сүйлөйт. Мына Табаевди мен уже 5 жылдан бeri карап жүрөм. Кыргызстан элим жашасын деп сүйлөйт. Биздин сүйүктүү Кыргызстаныбызда Кыргыздан башка эл жокпу? Эмне барды Кыргыз элим Табаев Кыргызстан эли деп сүйлөйт. Шундай адам эден патикасын çalып коем майлы. Кыргызстан эли деп сүйлөйт. Өзбектер Мына онады күйүп турса, өзбекче ырлап туруп, өзбектер эркин бийлеп турса, ошондо базып келгенде атам байкуш жаңы сындаган атам карып туруп, бетимен өп, менин президентим кандай сөз, бул мен үчүн өтө жогору сөз. Мен ошол үчүн баратам. Кече күнү Өмүрбек Бабанов Ош шаарында Онадырда эл менен жолукканда өзүнүн аброюн бир аз болсо да төмөндөтүп ылдыйга түшүрүп алды. Себеби дегенде ал жерде элди ошол айрыкча 99% бул жерде өзбек улутундагы Кыргызстан жарандар жашайт. Ошол жерде элди согушка даярдаганда кылып, силер башыңарды ылдый кылып, эч убакта өлбөгүлө, өлсөңөр дагы өдө туруп башыңарды түз кылып, тике туруп өлгүлө деп ошондой сөздөрдү айтты. Бирок 1990-жылы болгон окуяны жана 2010-жылы болгон окуяны биздин ошол өзбек кыргыз улутунун арасындагы биримдик ынтымак бекемдеп, чыналып, куда сөөк болуп, кыз алып, куда сөөк болуп атышканда ошону кайра эстетип, ошону бир элдердин кызырына тийип отурат. Болгон окуяларды элдин баары унутуп, кыргызстандыктар биримдик болуп, ынтымак болуп, эки улут арасында эң бекем ынтымак болуп, чайларды ичиши баардыгын бири-бирине куда сөөк болуп келген мезгилде бул сөздү албетте көчөдө жүргөн адамдар дагы айтканга дурус болбой калат. Өмүрбек Бабанов мындай сөздү айтмак болсо кайра элди биримдик ынтымакка чакырыш керек. Себеби азыр элдер буну айткан сөзүндө чындыгында бир согушка даярдангандай сөздү айтып коюптур. Элдин кызыры келип, азыр кыргызстандыктар ушунчалык Өмүрбек Бабанов өзүнүн аброюн түшүрүп, кыйла элге, журтка, ушул кыргызстандыктарга жаман көрүнүп отурушат. Өзбек кыргыз эли ортосунда биздин баардык жашообузда ынтымак биримдик бар. Бирок ушундай провокациялык бөлгөнгө биз ага каршыбыз, ага кошулбайбыз да бөлүнгөнгө. Буюрса өзбек бир туугандарыбызды айтабыз. Алардын андай бөлүнгөн эч бир нерсеси жок. Бирок ортодо гана бир адам келе калып ушундай элди бөлгөнгө дурус болбой, жакшы болбой калат го дейм. Урматтуу кыргыз элим, мен аксакал катары, ажы киши катары кече 28 сентябрь күнү Ош шаарынын аймагында Онадырда Кыргыз Республикасынын президентине талапкер Бабанов Өмүрбек Токтогуловичтун өзбек элине шайлоошуна кайрылып жатып, өкүнүчтүү жана коркунучтуу бузукулук сөздөрдү айткандай сезилди. Сөзүндө өзбек туугандар, башыңарды тике көтөргүлө, коркпогула, бийликтен тартынбагыла, баарыңар бириксеңер, ынтымак болсоңор, силерди эч ким токтото албайт деген. Эгер мен президент болсом дейт, силерге 24 саат аралыгында бардыңыздарга таза суу үйүңүздөргө киргизип берем. Бардык талаптарыңарды аткарам. Ош окуяларын 2010-жыл, 2005 жылдагы кайгылуу окуяларды кайталагысы келип жатабы? Эл мындай, өзбек туугандар мындай бузукулукка барбайт. Кайсы гана жерде өзбек улутундагы туугандар боордошто жашаса дагы
ынтымақшылықтабыз. Айта кете тұрған нәрсе, Қарақылжа районының жашоочулары өзгөнүндө жашаган өзбек туугандар менен кыз алышып, кыз беришип, ынтымакчылыкта далай жылдардан бери ынтымакта биргеликте жашайбыз. Биздин ынтымакчылыгыбызды эч ким буза албайт. Кылымдар бою кыргыз эли, өзбек эли менен бир туугандай болуп, биргеликте ынтымакчылыкта жашап келгенбиз. Мындан кийинки өмүрүбүздө да дайым ынтымакчылыкта бириндикте болобуз. Өзбек агайын туугандар, мындан кийин дайыма ынтымакчылыкта бириндикте бололу. Алданбайлы, бузук кылган сөзүнө бурулбайлы. Кыргыз элине ынтымакчылык, ыймандуулук аба менен суудай керек. Урматтуу кыргыз элим, кечээ күнкү Бабановдун Унадырга чыгып сүйлөгөн сөзү ушу бүткүл кыргыз эли пайдаланып аткан уккандардын баары ренжитти. Себеби ошол өзүнүн жогорку деңгээлдеги эң жогорку кызматка талапкерлигин коюп алып, ошол Унадырга чыгып алып, жалпы өзбектердин арасында, өзбек туугандардын арасында жанагындай ыплас сөздү. Бул эми мен ошо интеллигенттердин катмар катары айтайын, чындыгында бул өтө сүйлөгөнү төмөнкү деңгээлде болду. Эми биздин туугандар менен биздин мамилебиз жакшы убакка жеткенден кийин ана президентке койгон талапкер Өмүрбек Бабанов өзү ошол Унадырдагы маалеге чыгып алып айткан сөзү ар бир интернетти пайдаланган адамдардын көңүлүн ренжитти. Себеби ошол трибунадан, ошол эң жогорку кызматка койгон талапкердин оозунан ошондой сөз чыккан. Чындыгында бүткүл эми билбейм, мени жеке мага да кошулса керек, себеби аябай кайнытты. Себеби ошол жерде сүйлөгөн сөзүн угуп мен да таң калдым. Силер чөгөлөп өлгөндөн көрө тик түргөлө деген. Бул не деген сөз мааниси? Мен башка талапкерлердин баардыгы тең үгүт иштерин насаатын жүргүзүп атат, бирок ушул жүргүзгөн үгүт иши эң төмөнкү деп эсептейм. Себеби ошол жерге жана кыстаган жана даже ички иштер кызматкерлери мен керек болсо коркпогула, чогулгула, уюшкула деген мындай тескери агитацияны жүргүзүп атат. Ал эми ошол жерде мен ички иштер иштеген балдарды иштен алам дейт. Ал эми Бабанов азырынча иштен ала турган анда укук да жок, полномочия да жок. Болгон азыр республикага талапкер, президентке болгон депутат. Анда эч кандай ички иштер органынын балдарын алам, тигинтем мынтам деген укугу жок. Бул чындыгында саясий жактан ушунчалык такшалды деп ойлосок, анчалык болбой калды. Урматтуу туугандар, мына биз бир элбиз, бир жербиз, мына жакында эле качандан бери Өзбек менен Кыргызстандын чегарасы ачылбай атканда мына биз айып келип атып, кадимкидей биз Каракылжалыктар өзгөн каттагандай эле анжияндык туугандар менен ушундай алака берекет болуп калдык. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Кечээ биз интернет чукулап карап отуруп 28 сентябрда Өмүрбек Бабановдун Ош шаарындагы өзбек улуты менен жолуккан маегин көрдүк. Анда Өмүрбек Бабанов өзүнүн программасынын жөнүндө айтып жатып, андагы өзбек элине кайрылуусун да уктук. Анда айтканы өзбек калкына айтып жатканда тикелей туруп жатып өлгөнчө тикелей туруп өлгөн артык деген сөздөрүн угуп калдык. Муну менен эки элди кайраштыруусуна барышы мүмкүн. Негизи президент болуп жаткан адам эки элдин билимдикке чакырыш керек. Эки элди ынтымакка чакырып, жаштарды, айрыкча жаштарды ынтымакка чакырып, ынтымакка үгүттөш керек эле. Бул жерде болсо эки элдин тең дини бир, мазары бир, базары бир, эки элдин тең. Өзбек калкына кайрылуусунда ушундай айтып жатат. Мойнун сунбагыла дегендей мындай айтып жатат. Анан бир да кыргыз, бир да өзбек элине бир да милиция тийбейт, мен сөз берем деген сөзү бар экен. Эки элдин
бириктириш керек, эки элди ынтымакка чакырыш керек. Жана ошондой эле Кыргызстанда экономикасы жөнүндө айтыш керек эле. Кыргызстанда кыйынчылыктар жөнүндө айтыш керек эле. Кыргызстандагы айыл жергесиндеги көйгөйл маселелер жөнүндө айтып кетиш керек эле. Анын ордуна ушундай бир сөздөр айтып кетти. Урматтуу калай калкым, ар дайым ушундай ынтымактуу жашап жүрө берели. Базарыбыз бир, мазарыбыз бир, жашаган жерибиз бир. Кыргызстанда бир бардык улуттар Кыргызстанда жашап жаткандан кийин бардыгыбыз тең бир жакадан кол, бир жеңден бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ар дайым бирдикте болсок, кыргыз калкыбыз өнүгөт, алдыга жылат ар дайым. Урматтуу кыргызстандыктар, айланайын кыргыз элим. Ушул кече Бабановдун он адырда сүйлөгөн сөзүнө караганда, бизди дагы эле баягы июнь окуясында согушка чакырганы үндөп жатат. Адан көрө жакшынакай болуп, акыл эстүүлүк менен, ойлуулук менен, ымандуулук менен ушу шайлообузду жакшынакай кылып, татыктуу өткөрүп алалы. Ойлоңгула элим, ойгоңгула элим, айланайын кыргызстандыктар. Биздин бардык жашаган жерибиз бир, базарыбыз бир, мазарыбыз бир. Мындай үндөгө эч качан моюн сунбагыла. Биз урматтуу кыргызстандыктар бир эл, бир журтпуз. Жакшынакай болуп татыктуу шайлоону өткөрүп алалы. Мындай кеп сөзгө кирбегиле, айланайын улуу журтум кыргызстандыктар. Урматтуу кыргыз эли, мына кече күнү өзбек калкына барып, Бабанов Өмүрбек кайрылуусунда бир топ сөздөрдү сүйлөптүр. Мисалы мынау өзбек калкына милициялар эгер тийишсе мен жумуштан алам деп бул сөздөрүнө мен такыр кошула албайм. Себеп Кыргызстанда кыргыз жараны өзбекти мыйзам алдында бир болушу керек. Ал сөзүн жөн калтырбастан саясий, юридикалык баа бериш керек сөзсүз түрдө. Чөгөлөп туруп жашагандан көрө тика туруп өлсүн деген чакырыктарды, сепаратисттик чакырыктарды чакырыптыр. Кыргыз эли мындай провокацияларга алдырбайлы. Өзбек кыргыз туугандар ынтымакта чогуу бирдикте жашайлы. Урматтуу кыргызстандыктар, кече 28-сентябрь күнү Онадырда болгон Өмүрбек Бабановдун өзбек эли менен жолуккан жолугушуусунда сепаратисттик сөздөр айтылыптыр. Мындай провокациялык нерселерге азыр жол бербей, шайлообузду тынч өткөрүшүбүз керек. Ошондой эле Өмүрбек Бабановго айтат элем, бул азыр социалдык тармактарда аябай кызуу талкууга алынып жатат. Эгер мындай жол менен кете турган болсок, эртең өзбек кыргыз элин согушка чейин алып барат. Ошондуктан азыр мындай сөздөргө ишенбей, шайлоону тынч өткөрөлү, өзбек кыргыз өзү бир тууган ынтымакта жүрөлү. Алар байлык, бийлик үчүн ар нерсеге барышат. Ортодон бизге окшогон карапайым элдер жабыркап калабыз. Ошондуктан мындай провокациялуу нерселерге ишенбейли.